Болбойсуң бе бат-баттан эки саат мурда айтып мени го. Жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук, үй бүлөлөр ортосундагы зомбулук мунун баары азыркы коомдун эң орчундуу көйгөйлөрүнүн бири. Бул маселелерге өз убагында көңүл буруу учурдун талабы. Терс көрүнүштөрдү алдын алуу жаркын келечекке жол ачарын иш-чаранын уюштуруучулары белгилешет. Бул учурдагы болуп жаткан ата-энелердин жана балдардын ортосунда көйгөйлүү маселелер тууралуу жана зомбулуктун мектеп рекетчилигинин ошондой эле эрте никеге туруунун, эрте кош бойлуу болуунун алдын алуу максатында маалыматтык иш-чара болмокчу. Бул сиздер үчүн, силердин келечегиңер үчүн жакшы бир маалымат акциясы болуп эсептелинет. Айтынан айткан деле туура чыгат. Жаштар борбору аталган 40 чору кинотеатрында бүгүн облус аймагынан жогорку класстын мектеп окуучулары келишти. Ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле, үй бүлөнүн ыдырашы жана балдардын келечегин талкаланышы кандай кесепеттерге алып келери сахналаштырылды. Сенен бизди да түшүндү. Байкең болсо шаарда. Бир эмес, эки коомдогу өтө чоң көйгөйлөрдүн бирин көрсөттүк деп ойлойм. Анткени биринчиси бул ата-эненин кыздарга, балдарга деги эле өздөрүнүн балдарына болгон кайдыгерлик мамилеси, ар кандай зордук зомбулук кылууда, нике кыйып, аларды кордоодо ошону да бир көрсөтүп, кандай болот, кандай болбойт, бунун баарына эмне кесепет алып келет, ошонун баарын көрсөтүп бердик деп ойлойбуз. Көйгөйлөрдү чечүү үчүн эң биринчи адамдын өзүнүн каалоосу керек. Адам ар кандай жаман адаттарга барбай, жаман кадамдарды жасабай, жана ата-энесине, балдарына, жана ошондой эле башка коомдогу адамдарга болгон мамилесин оңдоп түзөсө, ошондо мен ойлойм бул көйгөйлөр чечилет деп. Коомдогу терс көрүнүштөрдү жоюуда эң ириде жаштардын аң сезимин өзгөртүү натыйжалуу. Аларга туура маалымат жеткирүү менен үй бүлөлүк зомбулуктун пайыздык көрсөткүчүн төмөн түшүрүү мүмкүн экенин Талас облусунун акыйкатчысы Жакшыгүл Узакбаева айтат. Мыйзамдар кабыл алынып жатат, ошого карабастан зордук зомбулук токтоп калды дегенден биз алыспыз. Ушул бир кандайдыр бир жагдайлар менен ушундай зордук зомбулук болуп жатат. Бул зордук зомбулук үй бүлөлөрдүн арасында, үй бүлө мүчөлөрүнүн арасында болуп атат да. Анан ошо жаштар үй бүлө мүчөлөрүнө, ата-энесине зордук зомбулуктун кесепеттери жөнүндө маалыматтарды берсе, мүмкүн ата-энеси ошо зордук зомбулук менен көргөн, ошонун кесепетинен өскөн балдар кийин чоңойгондо кандай тагдырга туш болоорун алдын алып түшүндүрүү максатында да жүрүп жатат. Ошондой эле зордук зомбулукту алдын алуу иш-чарасына Жаркын келечек Талас фондусунда тарбияланган, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар да катышты. Өз кол эмгектеринен жасалган кооз буюмдарды алып келип, атайын көргөзмө уюштурушкан. Мынакей колдон токулган курчактарыбызды, могу курлар, токулган буюмдарыбызды, анан мончоктон токулган сумкаларыбызды алып келдик. Сатыкка чыгарабыз. Өздөрүнө чоң салым кошулат да, эми коомго аралаштырыш керек да, негизи майыпалдарды. Бардыгы көңүлдөрү жакшы, алдыга умтулуусу жакшы. Сыймык Барманов, Чыңгыз Бокошев, Зина Акматова, Талас району.